Университеттер аралык дүйнөлүк рейтингде ошму топ канчада? 2025 жыл Ош мамлекеттик университети үчүн ийгиликтүү жыл болду. QS Rankings Asia 2026 рейтингине кирген 1526 окуу жайдын ичинде 316, Борбор Азияда 74 университеттин ичинде 22 позицияга ээ болду. Өзгөчө макамга ээ болгон университет билимде, илимде жана өндүрүштү бириктирип, дуалдык окутууну күчөттү. Өз алдынча стандарт түзүү, академиялык жана финансылык автономия Ош мамлекеттик университетинин туруктуу өнүгүү модели 2023-2026 жылдарда ишке ийгиликтүү ашууда. Эл аралык өнөктөштөр менен кош диплом программалары кеңейди. QS-тин туруктуулук боюнча рейтингине 2022 университет кирип, Ошму курчап турган чөйрө жана комго тийгизген таасири үчүн 1251, башкаруу боюнча 1107 позицияны ээледи. Жалпы жыйынтыгында топ 1500-гө кирди. Буга чейин QS Stars изилдөөсүнүн жыйынтыгында 4 жылдызга ээ болгон. Ошмунун негизги артыкчылыгы илимий долбоорлорду коммерциялаштырып, инновацияга инвестиция кылганы. Окуу жайыбыз дүйнөлүк рейтингге ишенимдүү кадам таштаган, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан университет катары бааланды. Ошму 4-чү муундагы университетке айлануу үчүн эмнелерди ишке ашырууда? Окуу жай учурда жооч, илим, өндүрүш, коммерциализация коллаборациясын ийгиликтүү ишке койду. Санай турган болсок, Айркепс илимий борбор ачылды. Анда абанын булганышын, анын ден соолукка тийгизген таасири изилденет. Ал үчүн үйдүн ичи сыртында өлчөгүчтөр орнотулат. Борборго Токиодон окумуштуулар келип, ошмо адистери менен бирге изилдөө жүргүзөт. Дагы бири жаңы курулуп жаткан медициналык клиниканын алдында онкологиялык ооруларды эрте аныктоо борбору иштеп баштайт. Бул жерде студенттер жана мед кызматкерлери үчүн онкология, радиология, медициналык информатика боюнча жаңы программалар ачылат. Заманбап технологиялар, жасалма интеллект, биоинформатика колдонулуп, маалымат базалары жана аналитикалык системалар түзүлөт. Илимий изилдөөлөрдү жүргүзө турган спутниктен талдоо жана аралыктан зондтоо борбору, Борбор Азия критикалык минералдар инновациялык борбору жана тоо экосистемаларын сактоо жана жашыл инновациялар консалтинг борбору түзүлүп, учурда активдүү иштеп жатат. Ошму илим, инновация жана технологияны келечекке айлантып, Борбор Азияда алдыңкы орунга көтөрүлгөн университет. 2025 Scopus'ка 351 макала жарыяланды. Кыргызстандагы илимий лидерлердин 10%дан көбү Ошмуда иштейт. Бул тууралуу билет белеңиз. Азыр аны сандар менен айтып берейин. Ош мамлекеттик университети илимий даражалуу окутуучулардын саны боюнча өлкөнүн алдыңкы окуу жайларынын катарында турат. 2025 жылы 5 доктордук жана 39 кандидаттык диссертация корголду. Муну менен илимдин кандидаттарынын жана докторлордун саны 600гө жетти. Быйыл 351 илимпоздун макаласы Scopus базасында индекстелген илимий басылмаларга жарыяланды. 2021 жылдан 2025 жылга чейин 6 эсеге өсүп, учурда 857 макалага жетти. Ошмунун окумуштуулары Кыргызстанда илимий макалалардын саны боюнча 4-чү орунда турат. Алардын эмгектери дүйнөлүк алдыңкы абройлуу Q1, Q2, Q3 басылмаларында жарык көргөн. Ош мамлекеттик университетинин жарчысы журналынын импакт фактору өсүп, илимий жетишкендиктер дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүүдө. Университет илимий изилдөөлөрдү социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө багыттап, акыркы 5 жылда ички гранттарга 51 миллион сомдук долбоорлор ишке ашырылды. 2025-2026 окуу жылында университеттик деңгээлде 30, улуттук 3, эл аралык 8 инновациялык долбоор ишке ашты. Ошму 4.0 моделине ылайык өндүрүш жана илимий долбоорлорду интеграциялап, 8 келишим түздү. Ошму илим жана изденүүнүн борбору. Бөйрөк алмаштыруу, жүрөккө стенд коюу, тубаса кемтикти жабуу. Булардын баары ушул жылы университетибиздин медклиникасында жасалган уникалдуу операция болуп калды. 2025 жылы клиникада трансплантациядагы чоң жаңылык болду.
Тажрыйбалуу дарыгерлерибиз орусиялык кесиптештер менен бирге 2 ирет бөйрөк алмаштырды. Боор трансплантациясына да уруксат алынып, жакында ийгиликтүү ишке ашты. Быйыл биринчи жолу жүрөккө кардиостимулятор орнотулду. Бүгүнкү күндө 82 бейтап эндоваскулярдык метод менен операция болду. 6000ге жакын бейтап амбулатордук жардам алган. 6685 кызматкер жана студент санитардык китепчелерин толтурган. 1800 студент профилактикалык кароодон өткөн. Терапия бөлүмүндө 2000ден ашуун бейтап дарыланса, реанимацияда 105 оор абалдагы бейтапка жардам берилди. Хирургияда 110 операция, анын ичинде 20сына жүрөк тамыр тигүү операциясы жасалды. Ден соолук кербени долбоору менен ай сайын клиника дарыгерлери 1000ге жакын айыл тургундарын акысыз медициналык кароодон өткөрүп турду. Президенттин жарылыгы менен Ош мамлекеттик университетинде жаңы 7 кабаттуу клиника курулуп бүтүп калды. Курулуш иштери толугу менен 2026-жылы аяктайт. Кампустун аянты 2 гектарды түзөт. Мында 9 багыт боюнча бөлүмдөр курулууда. 6 илимий изилдөө жана реабилитациялык борборлор да бар. Клиника ишке кирсе, четке чыгып жаткан дарыгерлердин агымы токтойт. Ошму түштүк аймактагы эксперименталдык илимий жана клиникалык медицинанын жаңы борборуна айланууда. Ошмунун 1000ден ашуун студенти алдыңкы окуу жайлардан билим алып келди. 2025 жылы университетибиз эл аралык байланыштарын дагы да кеңейтти. Соңку 5 жылда 800дөн ашуун чет өлкөлүк студент жана окутуучу бизден билим алып кетти. Ошол эле учурда биздин 1200дөн ашуун студентибиз дүйнө жүзүндөгү алдыңкы окуу жайларга академиялык мобилдүүлүк менен барып келди. Окуу жай кыргыз тилин жана маданиятын жайылтуу боюнча да чоң кадам таштады. Казакстандагы Евразия улуттук университети менен Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинде биздин маданий билим берүү борборлорубуз ачылды. Ошол эле учурда бизде казак жана өзбек тилдери борборлору, Москва мамлекеттик университетинин Ломоносов борбору активдүү иш алып барууда. Демек, 2025 Ошмунун глобалдык өнөктөштүктөрү бекемделген, маданий байланыштары кеңейген, эл аралык аренадан татыктуу орун алган жыл болду. Ош мамлекеттик университетинин 100дөн ашуун студенти кош дипломдук программа менен окуйт. 2025 жылы окуу жайыбыз кош дипломдуу программаларды ийгиликтүү өнүктүрдү. Учурда Орусия, Казакстан жана Кытайдын университеттери менен 22 адистик боюнча активдүү иштеп жатат. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде 20дан ашык кош дипломдук программа бар. Ал аркылуу 100дөн ашуун студент билим алууда. Анда студенттер 2 жыл биздин университетте, 2 жыл өнүктүш окуу жайда билим алып, бир учурда 2 диплом алышат. Аталган программа 2018 жылдан бери кеңири масштабка чыкты. Орусия, Казакстан жана Кытайдын алдыңкы университеттери менен 32 адистик боюнча келишим түзүлүп, алардын ичинен 22 адистик активдүү иштеп жатат. Биздин 12 магистрант Белгород, Томск жана Орусия элдердин Достук университетинде билим алып, 2 дипломго ээ болду. 2024-2025 окуу жылында Ошмуга АКШ, Туркия, Индия, Пакистан, Корея, Жапония, Кытай жана башка өлкөлөрдөн 41 окутуучу келип эмгектенүүдө. Ош мамлекеттик университети билим жана дүйнө менен байланышкан университет. Ошмуда студенттик стартаптардын өсүү аянтчасы болгон бизнес парк иш алып барат. 2025 жылы бул жерде 21 стартап команда колдоого алынды. GFACE жана Zien Inclusive долбоорлору 851 000 сом грант утуп алды. Жыл ичинде 602 студент тренингтерден өтсө, 51 стартап ийгиликтүү иштеп жатат. 89 адам туруктуу жумуш менен камсыз болду. Ал эми 2025 жылы жаңадан ачылган 14 стартап өз ишин баштады. Алар ар түрдүү булактардан инвестиция, грант, сыйлык түрүндө 3 950 сом инвестиция жана грант алып, 23 жаңы жумуш ордун түздү. Бүгүнкү күндө бизнес парк тарткан инвестициянын жалпы көлөмү 16,5 миллион сомдон ашты. Ошму стартаптардын башаты. 2025 жыл окуу жайдын спорт тармагы үчүн да ийгиликтердин жылы болду. Эл аралык аренадан баштасак, мисалы Болгарияда өткөн 20 жашка чейинкилердин арасында дүйнө чемпионатында Ош мамлекеттик университетинин студенти Жантөрө Мирзалиев алтын медаль утту. Кыргызстандын тарыхында 6-чы дүйнө чемпиону болду. Эркин күрөш боюнча студентибиз Өскөнбай Абдисаматов
Championship Cup 2025 мелдешинде күмүш медальга ээ болду. Мындан тышкары Ош мамлекеттик университети менен студенттери дүйнө жана Азия чемпионаттарында эл аралык мелдештерде жеңишке жетишүүдө. Ал эми футболдо. Ошму футбол клубу Кыргыз премьер-лигасында 6-орунду ээледи. Клубка Фаттан үлгүсүндөгү автобус тапшырылды. Кара сууда реконструкцияланган Манас стадиону командага убактылуу пайдаланууга берилди. Университет Ошму волейбол командасы болсо жогорку лигада чемпион аталды. Кыз-келиндер командасы улуттук лигада 2-орунду. Волейбол федерациясынын президентинин кубогунда чемпиондукту жеңди. Баса, БК университет Ошму баскетбол клубу да өлкө чемпионатында 3-орунду алды. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар аралык универсиадада Ошму жалпы командалык эсепте 4-орунду камсыздап, спорттун 10 түрү боюнча байгелүү орундарды алды. Ал эми кызматкерлер арасында өткөн ден соолук спартакиадасында 1-орунду ээледи. Ошму билим менен спортту бириктирген, чемпиондорду чыгарган университет. Кайсы санариптик платформалар ишке кирди? Окуу жай 2024-2029 жылдарга арналган маалыматтык билим берүүсүн санариптештирүү боюнча чоң жол картасын иштеп чыгып ишке киргизди. Ушул жол картанын негизинде Маеду автоматташтырылган окуу платформасы толук иштеп, студенттер жеке билим алуу траекториясын түзүп алган алдыңкы системага айланды. Мындан сырткары МУК Чекит Ошсу Чекит KG санариптик билим берүү порталы иштеп жатат. Мында бакалавриат жана магистратура студенттери үчүн онлайн окуу ресурстары толук жеткиликтүү болду. Аралыктан окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн атайын видео студия ачылып, 1 жыл ичинде 300гө жакын видео сабак даярдалды. Академиялык кызматтарды ачык жана таза жүргүзүү максатында маалымат алуу процесси толугу менен автоматташтырылып, Next Чекит Ошсу Чекит KG платформасына өткөрүлдү. Бул студенттер үчүн ыңгайлуу, ал эми университет үчүн коррупциялык тобокелчиликти азайткан маанилүү кадам. Ошму санариптик билим берүүнүн жаңы дооруна кадам таштаган университет. Окуу жайыбыз 1 жылда эмне куруп, эмне жаңыртканын билгиңиз келеби? Санайбыз. 2025 жылы Ыйман лицейи толук оңдолуп, кайра ишке берилди. 140 орундуу балдар бакчасы модернизацияланды. Курманжан Датка көчөсүнүн 157 дарегинде 7 кабаттуу медициналык клиника, номер 12 кесиптик лицейдин аймагында 2 кабаттуу практика борбору, Монуев 5 дарегиндеги Ошмуга тиешелүү жер тилкеге 9 кабаттуу жатакана учурда курулууда. Жыл ичинде бардык окуу корпустары оңдоп түзөөдөн өтүп, аудиториялар, конференциялык залдар жаңыртылды. Университеттин өзүнүн эмерек цехи жаңы мебель, шкаф, стол жана стулдарды даярдап берди. Бүгүнкү күндө Ошму 32 окуу имараты, 2 медициналык клиника, 10 студенттик жана 2 мугалимдер жатаканасы, заманбап спорт комплекстери, Акбура жээгиндеги Конгресс Resort Ошсу жана Ысык көлдөгү пансионат менен өлкөдөгү эң ири инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон университет. Ошму студент үчүн, сапаттуу билим үчүн, заманбап шарт үчүн иштеп жаткан университет.